Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, тез кабар көрүүчүлөрү, биз сиздерге маанилүү бир эскертүү иретинде кайрылуу жасайбыз. Жакшылап көңүл буруңуздар. Тез кабар медиа компаниясы буга чейин билесиздер, ачылган күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин көбүнчө жарнама тармагында иштеп келебиз. Көбүнчө үйлөр, батир, жер, участок, кыймылсыз мүлктөр чыгарылат. Эми биз 2025 жылдын 5-июнь күнүнөн баштап кыймылсыз мүлктөрдү жайгашкан жерине, аймагына жараша интернет тармагына чыгарууда канал аккаунттарга бөлдүк. Мындай болот. Жайгашкан аймагына жараша Ош, Жалал Абад, Баткен облустарына тиешелүү болгон ушул Кыргызстандын түштүк аймагында жайгашкан кыймылсыз мүлктөрдүн бардыгы YouTube'да дагы Тез кабар Ош, Instagram'да дагы Тез кабар Ош, TikTok'та дагы Тез кабар Ош деген кыймылсыз мүлккө тиешелүү аккаунттарга чыгарылат. Ал эми Бишкек шаары, Чүй облусу, Талас, Нарын, Ысык көл облустарына тиешелүү болгон кыймылсыз мүлктөр Тез кабар Бишкек YouTube каналына, Тез кабар Бишкек Instagram аккаунтуна, TikTok'та дагы ошондой аккаунттарга өзүнчө жайгаштырылат. Кыскасы эми аралашпайт. Издегендер дагы оңой издейт. Мисалы, Оштон үй издеген адам Бишкек аккаунтуна кирип издебейт. Ош аккаунтунан издейт. Бишкектен үй издеген адам Ош аккаунтунан издебей, Бишкек аккаунтубуздан же каналыбыздан издейт. Ушундай бир мүмкүнчүлүктөр түзүп атабыз. Буга чейин билесиздер, ушу бүт бизнеске тиешелүү болгон, өндүрүшкө тиешелүү, билим берүү, медицина, эс алуу жайы болобу, кыймылсыз мүлк болобу, автобу, мал жандыгы болобу, кандай гана жарнама контенти болбосун, бардыгы бир аккаунт, бир каналга эле жайгаштырылып келген. Эми муну жайгашкан аймагына жараша кыймылсыз мүлктөрдү өзүнчө бөлдүк да. Андай кылбасак, себеби жарнамалар көбүрөөк тартылган учурда баягы аларды чыгарууда дагы жарнама берүүчүлөрдү бир аз күттүрүп койгон учурлар болуп калып атат. Моюнга алыш керек. Анан издегендерге дагы мындай оңой жолун биз таап беришибиз керек. Ушул нерсени эске алып коюңуздар, бөлүшүп коюңуздар. Кызмат болсо Бишкек Ош телефон номерларды жазып койдук, Instagram аккаунттарыбызды каттап жазып койдук, белгилеп койдук, катталып. Кызмат болсо биздин жалпы жамаатты кызматка чакыра берсеңиздер болот. Бар болуңуздар. Ассаламу алейкум.